Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, бүгүн силер менен депортация боюнча сүйлөшөбүз. Ошону болсо атактуу жанагы комик Нурлан Сабыровду депортация кылды. Ошонун негизинде бир сыр айтып кетебиз. Эмне үчүн 50 жылга кылды? Бул негизи ФСБ тарабынан коюлган негизле талап 50 жылдык деген депортациялык негизле мыйзам жок. Бирок ошол кызматтын өзүнүн атайын депортациясы бул мамлекетке коопсуздук келтирүү деп. Негизле ошо Сабыровдун примеринде айта кетсек, бул миграциялык натыйжа, миграциялык жүрүш Россия Федерациясында бул адамдын чөнтөгүнө да карабайт, жана атактуусуна да карабайт. Ошол себептен ар бир мекендештерди биз кайрылып кетет элек, документтерди туура жасап, туура жүрүш керек деп себептеген атайын согуш операциясы башталгандан кийин мигранттарга болгон көзөмөл күчөй баштады. 2030 жылга чейин дагы көптөгөн көзөмөлдөр ошо миграция политикасы жаатында жүрүп жатат. Бул тууралуу негизле ар бир мекендеш өзүнүн документтерин так алып жүргөнгө абзел. Анан кийин жакында эле көп мекендештер негизле көп учурда акча берип туруп, ошонун негизинде жана штампты койдурган миграциялык картанын аркасында ортомчулар аркылуу жөнөтүп, бир чоң отдел по вопросам миграциянын бир өкүлдөрүн кармады, начальниктерин кармады, жана башкаларын да кармады. Бул болсо жанагы ошо ортомчу акчага ошо печать коюп, живой очередке барсак, барыңар билесиңер, ошо живой очередти дагы кабыл албай, балким ушундай барьер түзүлүп калган себептерден көпчүлүк учурда мекендештер ошол ортомчулардын жана алдамчылардын торуна түшкөн учурлары бар. Кээде ошо биз силерге айтып жаткан маалыматтагы биз айтып аткан юристтердин номерин биз ооз-эки айтып аткан нерсени дагы кыркып коюп туруп, өздөрүнүн номерлерин киргизип, анан кийин алдаган учурлар да болгон. Буга чейин ошо диаспоранын атын жамынып регистрация жасайбыз деп ошол номерлерин жасап, WhatsApp группаларын ачып, менин атымды колдонуп саткандар да бар. Ошон үчүн биз жарыя берип атканда, жарнама берип атканда ар бир телефон номерди ооз-эки айтмайынча ишенбей жок мекендештер. Ошону дагы эске алыңыздар. Негизи Россия Федерациясында миграция жаатындагы өзгөрүлүштөр бул акыркы 3 жылда өтө күчөө алынды. Мындан ары да боло берет. Жакында биз Кыргызстанга барып келгенде президентибиз дагы айтты, жана министрлер менен да жолуктук. Россия Федерациясынан силер үчүн амнистия сурабайбыз деди. Кыргызстан өнүгүп атат, мекенге келиңиздер деп. Анан кийин ар кандай учур болот жашоодо. Депортация болуп каласыңар, выдворение болуп каласыңар. Кантсе дагы өзүбүздүн ала тообуз бар, мекенибиз бар, ысык көлүбүз бар. Ала тоонун мейкиндигине бөлөнсөк болот. Башка улуттарга окшоп биздин жерибиз жок эмес, Кудайга шүгүр бар. Тообуз бар, ошон үчүн эч кандай сарсана болмой жок. Сөздүн аягында кичинекей жарнама, барыбыз чек арага легалдаш үчүн кирип чыгабыз. Анан кийин атайын иштеп жаткан жаамат бар. Көп балалуу болсоңуздар, ооруп атсаңыздар же акчага чын эле муктаж болуп атсаңыздар, кайрыла бериңиз. Волгоградский проспектте жумасына 2 жолу чыгып, чек арага бекер алып барып келишет. Телефон номерлери +7 900 155 55 58 жана +7 929 633 74 65 номери. Абубакыр жана Замир деген мырзалар. Кийинки чыгарылышты ошо реестр боюнча көптөгөн мекендештер суранып атышат. Ошо боюнча толук маалыматты реестрден чыгуу жолдору бар. Ошондо кийинки чыгарылышта айтып беребиз. Андыктан бул видеону достор менен бөлүшүп коюңуздар. Көрүшкөнчө. Кыргызстанда Компаньон банкы кардарларына дагы жашынакай шарт түзүп берди. Россия Федерациясынан Юнистрим системасынан Кыргызстанга тыйын которуп атканда Компаньон тиркемесине кирип эле QuickPay аркылуу Кыргызстанга оңой эле тыйынды которсоңуздар болот. Болгону 12 цифралык жанагы номерди киргизесиңер да тыйынды ала бересиңер. Калган инструкцияны мен астына киргизип коем. Компаньон банкы жана QuickPay системасы менен акча которууларды алуу мурдагыдан да оңой, ылдам жана ыңгайлуу болуп калды. Анткени акча которуу дароо эле Компаньон тиркемесине же банктын картасына түшөт. Акча которууну онлайн алуу үчүн төмөнкү кадамдарды аткарыңыз. Компаньон тиркемесин ачыңыз. QuickPay акча которуулары бөлүмүнө өтүңүз. Акча которууну кайда алгыңыз келгенин көрсөтүңүз. Мобилдик капчыкка же картага. Жиберүүчү айткан акча которуунун контролдук номерин, сумманы жана валютаны жазыңыз. Тастатаңыз жана акча дароо сизде. Ылдам, ишенимдүү, коопсуз. Компаньон банкы жана QuickPay заматта акча которуунун эркиндигин сезиңиз.